Жақын барбай. Bismillahirrahmanirrahim деп баштайлар. Былтыр буюрса биринчи үйдү баштадык эле. Мына ниет кылдык эле Кудай буюрса ушу арзан турак жай үйдү токтотпой баштайбыз дедик эле. Мына 21-жылы буюрса биринчи үйдү шаардыктар үчүн, кызматкерлер үчүн тапшырабыз. Айда 90 адам, 80 адам үйлүү болуп калат буюрса. Мына экинчисинде бүгүн жакшы ниет менен баштап атабыз. Жакын арада да 3-4 үйдү баштайбыз. Кудай буюрса 2 жыл 3 жылдын ичинде жалпы 320 квартираны баштап атабыз. Мына жакшы жерде ушул капсула салуу аземин баштап атабыз. Кудай буюрса тез аранын ичинде мына подвал турат. Жакшы бүтүрүп, сапаттуу бүтүрүп, көп биздин шаардык кызматкерлер бүтөт ушуну болсо биз жүрүп жашайбыз. Сапаттуу бүтүрүп бергиле. Ийгилик болсун, ак жолдо үйлөр болсун. Элибизде шаарда иштеген жаштарыбыз ушул кызматкерлерибиз ушул үйгө насип кылгандар келип жашап, бүткөндө дагы ошолор насип кылса ошолорго тапшырып коелу. Ушунда ак жолдо үй болсун. Жакшы адамдар келип жашасын ушул. Zaman şu grafikten çıkmasdan türbesiz de bol oldu. Grafikten nefes hareket kılan. Yol sıcağı, Алгач эле Ош шаарынын мэрі Талайбек Сарбашев 9 кабаттуу ипотекалык үйдүн курулушу жана имараттын жабдылышы менен таанышты. Аны Элит Строй Сити жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясы 199.227 миллион сомго куруп жатат. Турак үй 90 бөлмөдөн туруп балдар бакчасы, уунак коюучу жайларды куруу да каралган. Шаарда ушул аймакты кандай өнүктүрөбүз деген максатта бир топ иштерди алып барып атабыз. Анан буюрса биз дагы өзүбүз жаңы шайланып ушул жергиликтүү кеңештин, шаардык кеңештин депутаттарынын астында ушундай элден суранычтагы талаптагы болгон эле шаарда ушул айрыкча соц кызматкерлерди шаардагы иштеп аткан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн арзан турак жайды камсыз кыласыздарбы деп. Биз айтканбыз, Кудай буюрса ушул жылына бирден экиден үйдү баштап бүтүрүп ушул биздин шаардагы иштеп аткан кызматкерлер үчүн үйлөрдү мындай үй менен камсыз кылабыз деп. Мына былтыркы жылы өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, 2019 жылы биз биринчи үйүбүздү баштаганбыз. Ал жерде срогу 2021 жылдын аягы буюрса 80 квартира үй мындай жакшы сапаттуу буюрса бүтүп атат да. Мына бүгүн дагы экинчи үйдүн ушул капсула салуу аземин өткөзүп атабыз. Мына пайдалары башталды жакында. Бунун дагы срогу Кудай буюрса 2022 жылдын март айында болуп калат да. Эртең дагы бир 10-15 күндө 3-чү үйдүн капсуласын таштайбыз. Буюрса мына ушул 3 жыл 4 жылдын ичинде ушул үйлөрдү бүтүрүп, ана бул эле чек болбостон эми бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, арзан туракчы үйдө кезекте тургандар бизде 15 миңден ашык адам, ошо кызматкерлер үйдө кезекте турат да. Биз келечекте ушулардын бардыгына ошо арзан үй менен камсыз кылабыз деген ойдобуз. Андан сырткары дагы мына демөөрчүлөр менен сүйлөшүп атабыз. Шаардагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы. Буларга дагы изденип атабыз. Жакын арада буюрса ушул Кеңсай массивине 25 үй. Ал жерде 50ге жакын адам ушундай частный үйдө жер үй болот. 50ге жакын адам ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз ушул арзан турак жай менен камсыз боло турган мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да буюрса. Эми ошого окшогон иштер мына буюрса
акырындык менен болот. Бир эле үй менен чектелбестен мына сос объектилерде бала бакча, мектептердин мамлекет тарабынан бүтүп аткан таза суу проблемалары да буюрса чечиле баштады деген ойдобуз. Аткан үйлөрдү бизде атайын ушул өнүгүү фонд бар, департамент ошолордун топтолгон акчанын негизинде курулуп атат. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой буга чейин ипотекага алган үйлөрдүн дагы төлөмдөрү жакшы боло баштады да. Бунун мөөнөтү 12 жыл, пайызын биз мурун 6-7% болсо, быйылкы жылы 4%га чейин түшүрдүк. Мына рахмат айтам, ушу шаардык кеңештин депутаттары да колдоп ушу пайызын түшүрүп беришти. Бул деген ушул ар бир кызматкер үчүн ыңгайлуу шарттар да. Келечекте биз дагы пайызын түшүргөнгө дагы аракет кылабыз. Учурда имаратты куруу үчүн 45 жумушчу иштеп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 3-мартында 9 кабаттуу үйдүн курулушу боюнча келишим түзүлгөн. 2022 жылдын март айында бүткөрүлүшү керек. Үй биз марттын 3-мартта договор түзгөнбүз, булар менен келишим түзгөнбүз. 3-март 2020 жылда түзүлдү. Договор келишим боюнча 2022 жылдын мартында 24 ай ичинде куруп бүтүшүбүз керек. 6 ай, 18 ай калды мөөнөтүбүз. 18 ай ичинде толук кандуу куруп бүтөбүз. Даже андан эртерээк бүтүрүп берүүгө аракет кылабыз, бардык күчүбүздү жумшайбыз. Маалыматка караганда шаарда арзан турак үй алууга кезекке тургандардын саны 15 миңден ашкан. Мындан улам эң алгач жарандарды турак жай менен камсыз кылуу көйгөй турат. Мыйзам боюнча коюлган шартка туура келсе, ар бир жаран арзан ипотека үй алууга укугу бар. Өзү конституциялык укугунда да бардыгынын үй алуу укугу бар. Демек 3 гана шартты айтабыз. Биринчиси Ош шаарынын тургуну болуш керек. Экинчиси алардын атында үй, мүлк, жер болбошу керек. Үчүнчүсү алардын кирешеси жетиштүү болуш керек. Бирок мамлекеттик кызматкер катары, мамлекетке кылган эмгегин өзгөчө эске алган абал катары жаңы жобосуна Талай Насырбековичтин тапшырмасы менен жазып чыктык. Ал жерде квота деген принцип көрсөтүлөт. Демек Ош шаарынын өнүгүшүнө, экономикалык абалына, жалпы эле шаардын облигине өзгөчө кызмат көрсөткөн жарандарды да квоталык принцип менен мындай мотивация кылуу мүмкүнчүлүгү биринчи жолу жаңы жободо ачылып атат. Бул жерде бир эле мезгилде жана көп акыркы мезгилде мындай заманбап талаптар болуп аткан экологиялык маселелер, абаны тазалатуу маселелери да кошумча проектте чечилип кетип жатат да. Бул проекттин башка проекттен өзгөчөлүгү ошол. Анан мына ген планда көрсөтүп кеттим. Демек сыртында 60тан ашык машинага парковкалык зонасы каралып жатат. Андан сырткары кошумча инфраструктуралык жолдор да кошумча курулушу мүмкүн болуп жатат. Азыр шаар мэри Талай Насырбековичке көрсөттүк, бир ортодо бир 3 сотуктай кошумча жер бар экен, жеке жер. Ал жерди алсак, анда биз бул үйгө түз Борбордук көчөдөн кирүү мүмкүнчүлүгүн да ачабыз. Демек кошумча жолдор да ачылып атат. Андан сырткары азыр мына үйдүн көп кабат үйдүн аркасынан бир кошумча жолду подряддык организация өзү кошумча ачып атат. 87-көчө деп айтылат экен. Ал көчө тупик болуп келип туруп 50 метрде кирип эле токтоп калган. Азыр ушул үйдүн мындай шарапаты менен ал көчөдө толук ачылып, ошол көчөдөгү мындай толук инфраструктурасы чечилип, ушул жердеги чөлкөмдөгү жашаган тургундар үчүн да кошумча шарттар түзүлүшү мүмкүн болуп атат. Бул шаардыктарды турак үй менен камсыздоо үчүн курулуп жаткан экинчи үй. Жакын арада шаар аймагындагы Кең Сай массивинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды үй менен камсыздоо үчүн 3-имараттын куруу иштери башталары айтылды. Абдувалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.